Билим деген анан кадр деген баарын чечет эмеспи? Ар бир тармактан ошо күчтүү билимдүү инсандар келсе, сөзсүз мамлекетти алдыга сүрөйт деп ишенем. Себеби дегенде жогорку кеңештеги мурунку чакырылыштын депутаттарын баарыбыз көрдүк. Алардын билим деңгээли кандай, канчалык деңгээлде алар ой жүгүртө алат, канчалык деңгээлде жумуш жасай алат. Баарына биз күбө болдук. Ал эми бул азыркы жаштарды деле көбүн жакшы билебиз, биздин команда менен келип аткандар. Алар сөзсүз түрдө мамлекетти алдыга сүрөйт, чоң жаңылыктарды жасайт деп мен ишенем. Себеби дегенде аябай билимдүү инсандар келип атат, көбүнүн тажрыйбасы да бар. Сөзсүз түрдө жаңылануу болот деп ишеничтемин. Азыркы учурда элдин маанайы ушул мурункудан таптакыр башка. Пандемия өзгөртү дейбизби, же мына акыркы чакырылыштагы депутаттардын кылык жоруктарына баары эл баа берип атабы? Нааразычылык өтө чоң, анан талап дагы чоң. Азыркы шайлоо мурункудай болот деп ишене албайм да. Азыр таптакыр башкача болот деп ойлойм. Себеби дегенде мен ким менен сүйлөшпөйүн, алардын жогорку кеңешке, мурдагы депутаттарга болгон нааразычылыгы, анан бийликке, жанагы 2-3 партияга аябай нааразы элдер, маанай жакшы эмес. Ошон үчүн шайлоонун ачык, жакшы өтүшүнө мен чакырат элем да, ошондой өткөрүүгө бийликти дагы. Атаандаштар күчтүү. Алар атаандаштардан деле чогуу, алар менен чогуу иш алып барыш керек. Себеби дегенде бир эле партиядан куралып калбайт да парламент. Ошон үчүн аларда деле билимдүү инсандар келсе, бүт мамлекет үчүн пайда.